Анан кийин эле ушул бизнес менен эле жөн кетпестен сиз анан 50 адамды дагы иш менен камсыз кылыпсыз да. Ооба. Чындыгында өтө кубанып отурам ушундай агаларыбыз бар экендигинечи. Ооба, негизи карабайсызбы, эми Кыргызстан бул кичинекей мамлекет да, кичинекей республика. Кытай эми бул улуу держава да, чоң да. Булар деген азыр космоско учуп атат, эми компьютерди өздөрү кылып атат. Эми ушу менен тең тирешип Кыргызстан жүрөт. Анан Турцияны билесиз, бул эми улуу держава, бул бывший Османский империя, бул деген канчадаган шелковый путтар тигиндей мындай. То есть булардын да тарыхы чоң. Эми ошо эки улуу мамлекет менен теңме-тең тирешип келаткан азыр кыргызский текстиль болуп атат. Кыргызский текстиль деген бул уже Кытайды летний жагынан алып койду. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бизнеске кызыккан менин мекендештерим, Кыргызстандан көрүп аткан бир туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүн адаттан сырт ролик болмокчу, өзгөчө маек 2009 жылдан бери негизи Москвадагы бир туугандарга садоот деген сөз угулганда арзан ушундай торговля ушундай эске түшөт да, элес келет дегендей. Бул жерде 200дөй кыргыздар эмгектенип келет экен. Ушул алып сатуу тармагында ушул жерде контейнер ачып, анан бул жерден оптум алган биздин дүкөн ачкан дагы башка метролордо бир туугандарыбыз бар. Бүгүн кыскасын айтканда бизнеске кызыккандар, ошол бизнесте жүргөндөргө аябай жакшы ролик болмокчу. Бүгүн мына Айбек Маратов агабыз атайын өзүнүн басып өткөн жолуну эл менен бөлүшөйүн деп атайын бизди чакырыптыр. Шико коллекшндин негиздөөчүсү. Ассаламу алейкум, ага, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Оорубай, сыркабай жүрөсүзбү? Жүрөбүз. Сизди негизди мындай алыстан көп укчу элек мына минтип өзүңүздүн басып өткөн жолуңузду эл менен бөлүшөйүн деп бизди атайын чакырыптырсыз. Негизи мындай чакырып элге мындай чыгаруу анча-мынча бир бизнесмендердин колунан келбейт. Негизи көп адам бөлүшкүсү келбейт да. Эл менен амандашып, саламдашып коесуз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз ушу Москва чоң мегаполисте иштейбиз. Эми Москвада ооруган болбойт, ошол себептен ден соолукту караганга аракет кылып жатабыз. Эң негизгиси ушу өзүңө каалаган жакшылыкты элге да каалоо деген максатында ушинтип сиздерди чакырып, мындайча айтканда өзүбүздүн азыр современный тилде лайфхак деп коет го, ошондой секреттер менен бөлүшкөнү сиздерди чакырып жатабыз. Анан суроо процессинде толук маалымат бергенге аракет кылып беребиз. Негизи эле мындай курч суроо болсун, кантип бул алып сатуу тармагына келип калдыңыз? Канча жылдан бери ушул тармактасыз? Деп башынан болсун. Негизи бул менин ата-энемдин жумушу эле башында. Бирок баарыбыз эле билебиз, жана Черкизовский рынок деп койчу. Мындайча элдер еще Черкизон деп коет. Ошондо эми тилекке каршы ата-энем банкротко учурап, анан кийин мен ошо кезде студент элем. Канча жашта элеңиз, сыр болбосо? Эми ошо кезде бир 21 жаштамын. 21-22 жашта студент болуп, баягы ата-энеме мындай жардам берүү дембилгеси менен келгем. Ошо менен ушу тармакта аралашып калдым. Ошо ойдон өзүмчө жеке ишимди ачып, ата-энелерим пенсияга кетти. Ошол жакта ачуу чындыкты мындай айтканда кара жагындагы ак жагында айтып бергенге мындай 100% айтып бергенге аракет кылып берем сиздерге. Бул жолдо бир өйдө эле жака кетпестен ылдый дагы болдум демекчисиз да бул жерден, туурабы? Негизи мен ошо Бардар жердин баласы болчумун. Негизи ата-энем ошо Черкизовский рынокто бир 4 точкасы бар, Екатеринбургда бир 2 точкасы бар. Ушундай бир бакубатчылыкта жашаган адамдар болчу. Бирок биз алар бай экенин деле билчү эмес экенбиз да. Биздин чоң апабыздын оолубузда эми алар чет мамлекетке кеткенден кийин чоң апабыз ал нерсени деле бизге билгизбептир. Биз барбыз, жокпуз дегенди баягы 10 сом, анда студент 5 сом менен барасың келесиң билбептирбиз. Бирок кийин банкротко учураганда биз билдик, что 50-60 миң доллар жумасына которчу экен. Ошондой бир үй бүлөлөрдөн экенбиз, бирок аны биз сезе алган жокпуз. Биздин чоң апабыз өтө мындай бекем катуу тарбия бергендигинен. Бирок биз ачуу жагына аралашып калдык.
эми биз баягы аял киши болгондон, эркек киши болгондон кийин ошого жардам берүү процесси менен аралашып, анан кийин көп опыт алдык да. Ошо опытым менен бөлүшүп коеюн дедим. Мындай более кеңирээк маалыматты берем иншалла. Сыр болбосо канчага банкрот болуп калышты эле ошол убакта? Чын-чынына келгенде бул ошо Черкизовский рынок 2008-жылы жабылды. Жабылганда ошо 2008-2009 жылдары катуу учуроо болду. Негизи жашыранга аракет кылышты, бирок мен билген эле $1 миллион бияк эле карыз болчу да. Көбүнчө тканчиктерге карыз болчу. Анан кийин баягы ошо тканчиктерге беребиз деп баягы үй сатыктарыбыз, эмелерибиздин баарын коюп, анан процент мамилесине да аралашып кетти. Ушу жагы менин кара жагым да. Ушу кара жагым, ушу мен азыр мени көрүп аткан адамдар болсо керек, ушу Москванын ар кайсы бурчунда мүмкүн силерде ошондой акыбал болуп калса, Алла Таалам бар экен, чыгаруучу зат бар экен, үмүт менен жашагыла. Иншалла азыр мен ушундай лайфхактарды айтып берем. Буйруса жеке өзүңөрдүн ишиңерди ачканга толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анан садоотко кантип келип калдыңыз жана Черкизден кийин? Кантип плюска чыгып кеттиңиз? Андан кийин эле көнүңүз калып кетпедиби? Бирок негизи мен ачык сүйлөгөнү жакшы көрөм, көңүлүм калды. Базарды көрө турган көзүм жок болуп калган. Бирок негизи көңүлүм калып, бир момент биз да базардан чыгып кеткенбиз. Ар кандай таксиге да иштедик, башка жумуштарга да аракет кылдык. Кыргызстандан биякта анча-мынча клиенттерибиз калып калган, кытайларга да тигип берип, ошентип эмгектендик. Анан кийин биякка да черный спискке да кирип калган учурлар болду. Бирок мен азыр эсептесем бир 10 жылга чукул болуп калыптыр да бул нерсе. Адам менен кандай маек курушту, кандай сүйлөшүштү, ошо кезде менен 21 жаштагы бала экенмин, ошо жакта бир чоң бир 50-60 жаштагы эжекелер ушундай курч суроо сурашчу эле да, сен эркексиңби, убагында коюп бересиңби деген акчаларды, ушундай суроолор. Эми азыр мен 25 жаштагы балдарды карасам, көзүмө мындай подросток көрүнөт да. Ошо эжекелердин да жүрөгү кандай чыдай. Мен мисалы үчүн азыр кантип ишендик экен. Ошол нерсеге азыр мен даже ойлонуп мынтип айтсам болмок экен. Эми биз азыр баягы Кудайга ишенебиз. Анан баягы диндар болуп, дин чөйрөсүнө да аракет кылып жүрөбүз. Анан көп мындай информация алганда мен мындай суроо бергим келди да. Азыр ушундай мейим менен ошо кичинекей бала, 21 жашта бала болсо, мен мынтип айтат элем. Мен эчтекем жок. Могу футболкамдан бөлөк эчтекем жок. Бирок Алла карап турат. Мен сизге сиздин 7 урпагыңызга чейин дуа кылып берем, ушундай дуа кылып берем, бакуатчылыкта жашайсыз деген. Анткени бере турган акчаң жок болсо, айта турган сөзүңө тура албасаң, айла жок. Баягы ошондой бир ыхластуу дуа берет элем деген азыр ошо азыркы мен ойлонуп атам да, ушинтип жооп берсем болмок экен депчи. Ал 3 жылда эми динден деле кабар жок. Кудай деп эптеп бир сооданы кыласың, ошо сооданы таратасың. Ошондой менен келдик. Бирок эми азыр кандай бюджет менен бул нерсени баштоо деген вопрос боло турган болсо, көп айтат эми 2 миллион, 3 миллион менен садоводду башташ керек. Эми болбой калды дегенде миллиондун тегереги депчи. Бирок чын-чынына келгенде каяктагы миллион? Биз деген карыз болуп ишти жүргүзүп аттык да. Мындайча айтканда, карыз болуп бирин шапкасына бирин кийгизип ушундай иш болот. Азыр мен ойлосом, даже ошо садоводдун бир 4/1 бөлүгүнө туруп бир 300-400 менен эле баштап, бирок бир айтат турган нерсем, бир опытный поставщик, опытный бир байке же эженин бир эмесине, орусча айтканда подкровительствосуна кирип, мен сизге кызматым кылып берейин, менде 400-м бар, мен сизге иштеп берем, менде физический ресурсум бар, бирок сиздин акылыңыз керек. Сизде мен опыт алайын, сиз мага жол жүргүзүңүз деп, якобы продавец, бирок өзүнүн жеке иши бар да. Ошентип акырын өсүп, анан четвертинкадан, половинкадан кирип, половинкадан анан өзүнүн точкасын ачып кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар да. Биз мындай оор ала алат экенбиз да, жеңил алганды үйрөнүш керек экенбиз. Анан эң негизгиси казиного барбаш керек, ичкилик ичпеш керек, жаман жактарга барбаш керек. Анан кийин ак ниетиң менен иштей берсең, Кудай эбеттен себеп кылып берип коет экен. Иш боло берет экен. Эң негизгиси мен ушу 10 жылдык кыйынчылыкта Кудайды тааныдым, ошого миң мертеден шүгүр. Бирок ким ушундай меникиндей положение болуп калса,
эң негизги совет берет элем адам болгула. Ошо тиги карыз болуп калса дагы адам катары ага жакшы мамиле менен суроо акчаңды. Же сен бирөөгө карыз болуп калсаң адам катары ниетиң ушу акчаны төлөйм деген мааниде, бирок төлөбөй качып кетем деген мааниде эмес, төлөйм деген мааниде аракет кылса, Алла таалам жардам бере берет экен. Эң негизгиси адам болуш керек экен. Чыңгыз Айтматов эң кыйыны адам болуу деген бул бекеринен эмес экен да. Ошондой ситуацияда билинет экен да, адамбы же адам айбан болуп кетеби депчи. Эми элестетсеңиз, бирөө сизге $5000 карыз болуп калса, эми ал адам мону жулкуп сурайбы же хикмат менен сурайбы? Мынтип кечиресиз, эми бул жагым болбосо менде моундай идея, ошону кыласызбы? Бул жерде мен ойлойм кыргыз элим бирин-бирине мындай хикмат менен эметсе, Алла таалам деле ал кишиге деле башка жагынан бере берет, сооп катарычы. Бирок тиги ошого сыноого кирип калган баланын да иши чечиле береби деген мааниде да. Эми бул жерден мен үгүтөйт турган нерсе, ушу акыбалга түшүп калдым, ушу Айбектин жолун турайм эмес. Жок, бул акыбалга түшпөй эле коюңуздар. Эми Алла таалам сурабайт экен, бул сыноо катары мен алдым. Эң негизгиси шүгүр келтирген ушу Алла таалам таанып алдым, ушу диндар болуп, ушу эмгек менен дагы эле азыр дагы эле бир машакат бүтпөйт экен да. Мен ушул нерсени айтайын дедим. Жетпейт да. Бүтпөйт экен. Мына азыр мына карыздын мына 100%-ын, 80% азыр ата-энемдики бүттү. Азыр өзүм жеке ишим баштап атам. Бирок меники өзүмдүкү деле машакаттар пайда болуп атат да. Заман өзгөрүп атат. Бир машакаттан экинчи машакат. Бирок ниетти түздөп иш кыла берсек, баардыгы бүттүк стеналарды жарып берет экенбиз да, буйруса. Анан ошол сиз плюста эмес, бул садоводко минуста келип, ушул жерден буйруса мына карыздарыңызды төлөп аткан кезиңиз экен. Анан негизи эле офлайндан азыркы көптөгөн бир туугандар онлайнга өтүп баратат да. Анан сиз Вайбрис жактан чыгып калдыңыз да. Азыр Вайбрис жактан сүйлөшөлүк десемчи. Кандай кылып Вайбриске кирип калдыңыз? Ошол негизи мен ошо курбанчылыкта, ошо кыйынчылыкта бир нерсени түшүндүм, 5 тармакта иштеш керек экен да. 5 тармак деген жеке эле офлайнды карап отура бербей, онлайн жагында караш керек экен. Онлайн негизи эки түрлүү болуп бөлүнөт. Илгери билесиздерби, обычный чордон бери телефон бар болчу. Анан биз ата-энем эсимде бар, ушуну чалат эле, кызыл көйнөк оң жагында чөнтөгү бар деп ушуну түшүндүрчү эле. Азыр болсо WhatsAppка тартып эле жөнөтүп коет, болду билип алат да. Анысы кандай заман өзгөргөнгө жараша продажанын да эмеси өзгөрүп атат да. Азыр биз через соцсети, ВК, Контакт, анан Telegram дегендер бар. Ошо соцсет аркылуу оптом продажам кылабыз. Анан кийин дропшиппинг деп коет, мындай бөлүп берүү. Ал жагынан тармагынан да соода кылабыз да. Мен бир подсказка берет элем, эгерде сиз жеке эле витринаны карап отура берсеңиз, сиз эртеси күнү утулуп каласыз. Анткени сүрөткө бериш менен бул сиздин онлайн витринаңыз болот. Ал эми онлайн витрина деген бул продажный сүрөттөр, фотографиялар продажный болуш керек. Анан жана жазылат го. Мындай баланча деген жазуусу дагы өзү мындай адам окуганда алгысы келе турган деңгээлде жазылыш керек да ал жерге. Это продажное описание деп коет. Анан кийин, конечно же, качество товара. То есть ал киши аны алгандан кийин качествосы ошо нерсеге жооп бериш керек. Ушу 3 формула менен ишиңизди кылсаңыз, буюрса баардыгы жакшы болот деп ойлойм да. Мен чындыгында таң калып турам, мына бизнес баштай албай жүргөн мекендештер, мына эки адамдын бири эле укукка машина алып, укуктарын төлөп, мисалы кеминде бир 2 миллиондук, 1 миллиондук машиналарды тееп, чөнтөгүндө акчасы болсо дагы ойлонуп турган туугандар көп да, негизи бизнес баштайм депчи. Чындыгында жакшы мотивация болду деп ойлойм мына. Анан кийин эле ушул бизнес менен жөн кетпестен сиз анан 50 адамды дагы иш менен камсыз кылыпсыз да. Чындыгында өтө кубанып отурам, ушундай агаларыбыз бар экендигинечи. Ооба, негизи мындай иште бул нерсе 50 адам деген бул тигүүчү. Тигүү цехин ачыпсыз. Тигүү цехи. Анан алар деле жетишпей калат чын-чынына келгенде. Сезон келгенде жана Валберис деген клуб деп коет, тереңдигине урат экен да. Бир эле көйнөктү бир 5000, 10000, 200.000, 300.000ге чейин тигет экен да. Эми ал 50 адам жетишпейт. Бизде партнерство деген бар, биз дагы ошо биздин жакынкы жаныбызда жайгашкан цехтер менен да мамиле түзөбүз. Аларга айтабыз, бизге тигип бериңизчи деп. Анан кийин андан тышкары көлдөн,
Таластан, Жалал Абадтан, Оштон дагы биздин партнер цехтерибиз бар. Биз аларга да жумуш беребиз. Алар эме деп коет экен. Надам деп коет экен, баягы өзүнүн үйүндө, баягы чет мамлекетке, Россияга чыкпай, өзүнүн үйүндө эле жеке иш ачып, кошуна колоңдорун чакырып алып, бир 10 эжеке болуп тигишет экен да. Алар билбесе, биз өзүбүздүн бир обучающий эмебиз бар. Баягы цехте жана эме деп коет, технолог деп коет. Ал эжебиз ал жерге барып, биринчи позициясын, технологиясын үйрөтүп кетет. Анан ал киши ал моделге үйрөнгөндөн кийин ошо кичинекей жамаат ошо тигүү процессин баштайт. Ошентип биздин камсыздообуз уже областка чейин кетип баштады. Мурун болсо Бишкекте эле тигилчи бул нерселерчи. Мадина деген рынок бар, ошоктон фурнитурасын алып, тканин алып Бишкекте эле тигилчи. Азыр региондорго чейин кетти. Көл, Талас, Жалал Абад, Ошко чейин барып атат. Эми мен ойлойм, эгерде биз ушул нерсени көбөйтсөк, бияка Россияга келүү миграциясы да азайып, ошо жерден баягы өзүнүн жумушун менен үй бүлөсүнүн жанында мага окшогон кордукту көрбөй ошол жакта иштей берет эле деген ниетте бул нерселер болуп атат да негизи. Анан Беш булак деп кетпедимби? Ошо Беш булактын бирөөсү ушу да. Бул биз өзүбүз производство кылабыз. Ошо жумуш менен бияка Валберисте кыргыз байке эжекелер бар, ошолор Валбериске товар киргизет. Даже орус бир туугандарыбыз да киргизет, ошолор бизге алып келип берет модельдерин. Ушуну тигип бере аласызбы депчи. Биз ошолорго ушулар аркылуу тигип беребиз. Бул Бештин биринчи булагы да. Анан адан тышкары Валберис, адан тышкары соцсеть, адан тышкары дагы айтып кетип берем да. Ушундай бир 5 булак менен биз аракет кылабыз да. Акыркы 2 жылда тигүү цехтер аябай Кыргызстанда популярдуу ачылып баштады. Кыргызстан кандай деңгээлге чыкты деп ойлойсуз сиздин көз карашыңызда? Кытайды бастыкпы же Түркияга жетип калдыкпы? Кандай болду? Ушу боюнча менде маалымат бар. Негизи мен чоң апам бир 40 лет дегенде тигүүчү болуп иштеген. Эми ал киши карабайсызбы, эми ал аксакал мынтип айтып берип атат да. 17 жолу, переходящее знамя деп коет, Советский Союз учурунда 15 республиканын ичинен 17 жолу первенство алыптыр да, биринчи место. Ал деген переходящийси Белоруссия жакшы тиксе, Кыргызстандан Белоруссияга кетип калат да, ал флажочекчи. Эми ошону 17 жыл эч кимге бербей кармап турган экен да. Бул деген каныбызда бар экен. Бул оңой нерсе эмес да. Жөн эле чөлдөн эле Кыргызстанда чөл сыяктуу жерден эле тигүүчү эмелер цехтер пайда болгон жок дегенди айткым келет да. Эми карабайсызбы, эми Кыргызстан бул кичинекей мамлекет да, кичинекей республика. Кытай эми бул улуу держава да, чоң да. Булар деген азыр космоско учуп атат, эми компьютерди өздөрү кылып атат. Эми ушу менен тең тирешип Кыргызстан жүрөт. Анан Турцияны билесиз, бул эми улуу держава, бул бывший Османский империя, бул деген канчадаган шелковый путтар тигиндей мындай. То есть булардын да тарыхы чоң. Эми ошо эки улуу мамлекет менен теңме-тең тирешип келаткан азыр кыргызский текстиль болуп атат. Кыргызский текстиль деген бул уже Кытайды летний жагынан алып койду. Вот жаздан баштап күзгө чейин только элдин баары кыргызкы. Даже кытайлардын өздөрү биякта иштеген Кытай, Вьетнамдар бар да, кыргыздын товарынын временин алып турат да, баягы күз келгиче. А бирок күзгө тилекке каршы баягы куртка боюнча, верхний слой одежда боюнча биздики пока технология, спецмашинкалардын жоктугунун себебинен биз алар менен таймаша албай атабыз, бирок летону алып койду жайды. Машалла. Анан бир аз кечирим сурайм, баягы кээде орусча сөздөрдү кошуп коюп атам, комментариядан баягы жадырып салбаңыз мени. Неге кыргызча? Эми биз аракет кылып атабыз кыргызча сүйлөгөнгө. Биз өзүбүз кыргыз мектепте окуганбыз, эми биякта жүргөндөн кийин бир аз тилибиз буралып калат экен. Ошого кечирим сурайм. Бирок айта турган нерсебиз ошо кыргыз текстили өзүнүн ордун ушу Россияда ээледи да. Толугу менен бул нерсени айта алабыз. Эми мен эмне үчүн өзүбүздүн жараныбызды бул нерсеге чакырып, ушу нерсеге үгүттөп атам, өзүм көргөн жакшылыкты алар менен бөлүшүп аткан себебим, ошондой рычаг бизде бар болсо, неге биз ал рычаг менен колдонбой атабыз деген негизи маанилүүсү ошо нерсе болуп атат да. Ошого бир ключевое слово катары акцент коюп кетким келип атат да. Өзүбүздүн иштей турган ушундай бир изюминкабыз болгондо биз ошол нерсе менен колдонуш керек деген ой пикирди айтып атам. Маегибиз негизи чындыгында кызыктуу болуп барат окшойт. Ошол бизнес кылып жүргөн, дүкөнү бар бир туугандарга да бир жакшы мүмкүнчүлүк. Азыр бул агабызда негизи эле садовод дегенде оптовый дагы түшүнүк бар да бардыгыбызда.
кандай кийимдери бар, жеринен көргөзүп берсек болобу? Мүмкүн бактан тартканга? Ооба, азыр как раз сразу эле барып ошол жерден көргөзсөк болот. Жолдон да баратып түшүндүрүп кетебиз да, маегибизди. Ошо жолдон деле маектешип кетсек болот. Ошол 2009 келгениңизде ушундай шарт барбы элеңиз Садоводдо? Жок, азыр биз басып бараткан жерибиз торговый центр болуп турат. Келтирип коюп турбу, заман болуп. Бар жок. 2009-жылы чын-чынына каранбай илгерки эле контейнер. Кофе ичсең, кофең случайно тамып калса, биздин көзүбүзчө томуп калган суукта, эми Россияда билесиз, суукта. Ошондой шартта иштедик, бирок азыр Кудайга шүгүр, момундай жолу менен футболка чейин жүрөм, ушундай шартта иштеп атабыз. Ооба. Кандай анан бул точканын Иште убактысы негизи 6-да, танк 6-да чыгат. Точка ачылат, танк 6-дан кечки саат 5:30 чейин ушу жерде ачык биздин павильонубуз. Адресиңизди бир катар айтып койсоңуз, негизи биз өзүм келсем адашып кетчү деймин да. Ооба, азыр биз корпус Б менен басып келдик, азыр корпус Ага кирдик да. Ошонун экинчи кабатындабыз, экинчи этажда 2В06 деп коет. Местаны мына азыр көргөзсөк болот. Могу биздин точка 06 деген место, В деген ушу линиянын аты В, 2 деген экинчи этаж, а ТЦ деген торговый центр. Анан торговый центр, 2 торговый центр бар да. Ошонун эң биринчиси корпус А. Ошо нерсе менен бияка таап келип алат. Ошо витринаны көрсөңүздөр болот. Бул жерде как качестве образец катары Бул киргиздик. сөзүңүздү бөлүп коеюн, бул азыр Кыргызстандан тигилген сиз өзүңүз тиккен кийимдерби? Полный ушу Кыргызстан. Серьезно? Полный биздики. Муну караңыздар. Ушулар Кыргызстандан тигилет экен. Мо тканьдын аты Ангора деп коет. Мо тканьдын аты Байка, тети тканьдын аты эме деп коет, Канада деп коет. Муну караңыздар. Трикотаж, состав кашемир. Ушул окшогон кийимдерди мына кыргыздар өзүбүз тигип калыппыз, мына өзүбүздү колдойлук негизи мына Вайлбрис иштетип аткан мекендештер, дүкөн ачып алып сатып аткан мекендештерим, могу кийим тармагындагылар мына агабыз оптумга дагы алат экен. Анан башка областтардагы ушундай дүкөндөр болсо, оптумга канчачлык эсептелет, мисалы канчачлык аса салыес типа. Эгерде биздин складыбызда болсо, азыр биз төмөнкүдөй ссылкаларды жөнөтөбүз. Ошол жерде баа кандай болсо, ошондой баада. Ал эми биз жана цеховой услуга дедик го. Ал жерде өздөрү заказ кылып Кыргызстандан Валбризге киргизет элем десе, аяка спеццена да. Эми анын баасын азыр мен айта албайм, анткени мындай болот да. Тканьга жараша болот, моделдин сложностуна жараша болот. Анан кийин бияка келгенине жараша ар бир эменики индивидуально эсептелинет да. Анан дүң бааны момчадан деп мен айта албайм. Бирок бир нерсени айта алам, орто эсеп менен 850дөн баштап 1200га чейин ошо интервал да. Ошол нерсе менен башталат да баасы. Оптум алгандар ошондо мисалы бир 1000 штук бир нерсе алган болсо, мисалы одан арзандатуу болобу, мисалы 100 штук алганга караганда типа. Албетте ал нерселер болот. Анын баары эми индивидуальный процесс деп коет. Жеке маектешебиз, сүйлөшөбүз. Биздин ишибиз жагып калса, бул нерсени дагы расширять этип беребиз да, буйруса. Анан негизи эле азыр биздикилер өздөрүнчө брендтер менен кийимдерди тиктирип баштады. Ошондой бир туугандар көрсө, PDF жөнөтсө, тигип бере аласыздарбы жогорку деңгээлде? Ооба. Негизи любой брендке биз этикетка жасап беребиз, под заказ кылып беребиз. Zip пакеттен под ключ кылып беребиз. Любой прихотьти кылып беребиз. Болгону ошо заказ кылган адамдын фантазиясы болуш керек да. Ошо кандай фантазия кылып, кандай красивый кылам десе, чогуу сопровождение менен ошо ишти кылабыз. Аябай жакшы экен. Бул жерде эми мындай айтканда көбүнесе оптумга сатасыз, анан Wildberries'тен сатууга кетилет бул жердеги нерселер. Бул жерде офлайн деп коет, мына живой. Экинчиси болсо соцсеть деп коет. Азыр мына меники Telegram каналымды көрүп атасыз, анан контактты көрүп атасыз. Бул биздин соцсеттер. Дропшиппинг деп коет, жанагы бөлүп жаруу өздөрүнүн шоурумдары болот. Алар өздөрү бир тыйын вложение кылбай, өзүнүн мындайча айтканда искусственный магазинине публиковать этип, аяка заказ түшкөндө гана менден алат да. Аларга акча төлөгөндө гана без риска да. Баа мен сизге айттым го, 2009-жылы кыйналып ушун жардам бердим. Андай риск уже жылдан жылга азайгандан азайып барат. Эч кандай риск жок. Биздин сүрөттөрдү бекер алат. Монда кымбат 2000 рубльдук сүрөттөрдү бир артикулга жазайбыз. Анан кийин өзүнүн магазинине коюп туруп эле иштей берет да. Ушунуңуз жактымы кай? Чындыгында жакшы да. Ошо. Анткени биз айтып атпайсызбы, заманбап технология менен иштеп атабыз, эми жашоо ошол нерсеге түртүп атат.
бул менин каалоом эмес, же түкүнчөнүн каалоосу эмес, бул заман ошого бизди түртүп атат да. Биз ошого баш ийиш керекпиз, ошого адаптироваться этиш керекпиз. Илгеркидей эле черно-белый телефон менен жүрө бербей, кичине смартфон жана WhatsApp сүрөттү жөнөтө ала турган биз телефондорду алып атпайбызбы? Ошондой эле современный соода сатык, адаптационный ошол нерсеге барыш керек да. Эгерде биз ал нерсени кылбасак, баарыбыз банкрот болуп чыгып кетип калабыз. Бул Кыргызстанга дагы тиешелүү, Москвадагы да кыргыз жарандарга тиешелүү, баарына тиешелүү да. Ошон үчүн адаптироваться эткенди, эми биз көчмөн элбиз го. Адаптация биздин каныбызда да. Ошол нерсе менен колдонойлу. Аябай жакшы. Анда ичкериден дагы бир көргөзөлүк. Ичкериде негизи сизде канча кыл товарлар бар могу жерде? Негизи мен 10% ушу жерде илинип турат. Бул как мындай образец катары келип, мындай щупать этип караганга да, мына монтип караганга эле да. Негизи көбүнчөсү складта, анан бул складтан тышкарыда башка складтар бар, аяктан бияк азайып баратса, тияктан алып келебиз. Азыр жүрүңүздөр, келип көрсөңүздөр болот. Дагы бир суроо сизгечи. Неге сиз аялдардын кийимин тандадыңыз? Неге эркектердики эмес же детский эмес? Аял киши деген бир тойго баргандан экинчи кийимди кайра кийгиси келбейт экен да, башка кийим кийет экен. Эми бул рентабельный эме, ошо женский категория болуп атат данный момент. Ошон үчүн аял кишини тандадык. Мына жерден баштап потолокко чейин көрдүңүзбү? Мунун баары кийим, ассортимент. Даже негизи могу полка деле жок эле, батпай калгандан себебинен бул полканы коюп, буну да колдонуп атабыз деп потолокко чейин да, чын-чынына келгенде. Эми буну мен айтарым, биз онлайн магазин болгондо, буну сиз соцсеттен ушу кийимдерди көрө аласыз. Бияктан көрөйүн десеңиз, биякта илинбей калат да ал нерселер. Ошол себептен заманбап технология менен колдонулу, киргиле, өзүңөрдүн көз менен көргүлө. Суроо болсо, номеримди берем, жазасыз, түшүндүрүп бергенге аракет кылып беребиз. Аябай жакшы. Биз Telegram ссылкаларына бардык, ошол соцсетте ссылкаларды комментарийга тиркеп койдук. Кирип таанышсаңыздар болот. Бирок эмне себептен мен экинчи ташты тандадым? Эми мен онлайн иш кылгандан кийин мага маселеси жок. Кайсы жерде ходовой жерде турамбы же ходовой эмес жерде турамбы? Менин негизги маселем ошо соцсеттерди таргет кылып туура продвигать этүү да. Ошол себептен могу нерсени деле азыр пауза кылып койсоңуз болот. Скрин. Толук витрина ушул жерде да. Толук витринаны ушул жерден көрүп алсаңыз. Ушул жерден таап аласыңар да. Ушул жерден пауза басып эле азыркы телефон менен скрин кылсаңыз эле түз кирип кетесиздер да. Заман өнүккөнү караңай. Өнүккөн, анан баягы эме тууралуу сизге унутуп калыптырмын. Жол кандай транспортировка менен колдонобуз. Эгерде Бишкектен эменде турган болсоңуз, азыр бир логистический центр ачылды. Ушу Садоводдогу жамаат ачты. Эми бул жерде под ключ, если сиз Валбериске иштетем десеңиз, ошол жака тапшырасыз логистический центрге. Ал жер болсо өздөрү же кааласаңыз бияка алып кетип берет Садоводко, же кааласаңыз Валберистин Каледина же дагы бир ушу Москванын ичиндеги складтарга алар ташып берет да. Ушундай дагы бир мүмкүнчүлүк чыкты. Килограммы бир 45 рубль болсо керек. Биз азыр эми таможня союзга киргенден кийин бул арзан эле да. Көп деле кымбатка барбайт бул нерсе. А бияктан Москвадан башка жакка транспорттук компаниялар бар, СДЭК, ПЭК дегендер менен биз жөнөтөбүз. Анан Почта Россия деген бар, аны менен да жөнөтөбүз. Ошо бул жол кире жагын айтып атам да. Негизи чындыгында сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз каналдын атынан, көрүүчүлөрдүн атынан көп билбеген нерселеримди мен деле ошол жерден билип алдым. Аябай жакшы ыңгайлуу схемаларды түзүп коюпсуздар. Анан бизнеске кызыккандар, ушул Садоводко келип иштейм деген бир туугандарга дагы ушул жамаатка кайрылсаңыздар, буларда өздөрү жамааттары бар экен. Жардам көргөзүшөт экен, бекер эле ошол бир алдыга чыгам, алдыга бир кадам басам деген бир туугандарга да. Анан башка облустардан ушул оптум алам десеңиздер, Почта Россия жана башка нерселер менен дагы жөнөтүп жиберебиз дейт агалар, Кудай кааласа. Түшүнбөгөн суроолор болсо да кайрасаңыздар болот. Номерлерин коюп койдук. Чындыгында өзүбүздүн өндүрүштү колдойлук мекендештер. Чындыгында мына тигүү жагынан дагы алдыга бир кыйла жылыппыз, мына буйруса дагы багындырабыз деген үмүттөмүн. Бул буйруса фабрика жагынан. Эми ошо эң негизгиси Валберис менен жаңы баштагандар көп да. Азыр негизи биздин кыргыз жарандарга мен билишимче кыргызский паспорт менен деле ИП ачып, мына мен эле тааныштарым Талас областынан ИП ачты. Бирөөсү болсо Жалал-Абадтан ИП ачты. Анан бияка келет, байке биз ушундай ИП ачтык.
ушу товарыңыздар менен иштешпейли, мен баягы Валберске киргизип коем, заказ түшсө сизге келип наличка сатып алам дегендер бар да. Анан алар жакшы результаттарга чыкты. Эң алгычкысы ушу бизде Шамшар деген бала бар, ал деген бир жумалык начинающийге 1 миллион рубльга чыкты да. Бул аябай жакшы показатель да, бул начинающийге. Эми адан дагы алгачкылар бар, ошо биздин эле сотоварищибиз чогуу иштешкен Нурсултан деген бала бар. Ал болсо годовойу өткөндө эсептеди 83 миллион, бирок бул 1 жылдык да, 83 миллион түшкөн. Аны менен ал жигитибиз менен да мактанып кетебиз да. Эми ушундай нерселер көп. Бизде эле муну алар разычылыгы үчүн чын-чынына айтып берип атабыз. Болгондойчу. Эгерде кандай интерес болсо, биз айтып беребиз, шарттарыбызды түшүндүрүп беребиз. Ал эми баягы кичинекей бюджет менен баштаса болобу же чоң бюджет менен баштаса болобу деген, сиз садоводко иштейм десеңиздер, баягы биздин жамаат бар, ошого кошуп коебуз. Мага окшогон баягы бир идеология менен баягы иштеп чуркап жүргөн балдар бар, ошолор менен тааныштырып коем. Анан кийин мамилебизди күчөтүп, ушу жерде мындайча айтканда Москваны багындыра берели. Ишиңиз ийгилик. Ар дайым тынччылыкта, аманчылыкта жүрөлүк. Дагы бир жолу айтайын, номерлерин коюп койдум. Кызыккандар, суроолор болуп калса, чалып байлансаңыздар болот. Анан соцсеттердин бардыгын мен комментарий коюп койдум экен дештер. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Ар дайым бири-бирибизге поддержка берип, эч качан бири-бирибизди таштабай. Негизи бул садовод жамааты жакшылыктарда аябай активдүү. Кудай буйруса, угуп жүрөбүз да. Чыгарсаң берет да. Чыгарып туруш керек. Мына ушулар көрсөтпөй чыгарышат, Аллах Таала берип атат. Караңыздар, чындыгындачы. Аракет кыла берелик. Аракеттен эч качан токтобойлук. Каналга катталып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Ушундай ийгиликке жетипсиң, мындай эми бизден ушундай бир туугандар бар экен деп жакшы комментарий жаза кетесиз. Жүрөктөн чыккан сөз да, мына жүрөктөн чыккан сөздөр сүйлөйм го ютубка чыгып. Көрүшкөнчө бир туугандар, рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.